Кыргыз улуттук Манас Ордо комплекси Талас облусунун Таш Арык айылында жайгашкан. 1996 чейин Манас кору болуп келип, ошол эле жылы расмий түрдө Кыргыз улуттук Манас Ордо комплекси деген статус берилген. Ал эми аталган комплексте азыркы учурда 70 жакын жумушчу топ эмгектенип келет. Бул музей негизинен ушу Кыргызстандагы белгилүү окумуштуулардын сунушу менен ошо кыргыз элинин тарыхын, Манасты көтөрөлү деген алгачкы кадам болуп эсептелип, ошо 76-жылы биринчи музей ачылып, алгач музейге Кыргызстандын тарыхын баяндаган, Манас эпосун баяндаган 600 экспонат коюлган. Көңүлү жаман бөлүнүп, ошондо көлүнүн жашы төгүлүп, казгалдак деген кайлангыч, кайрылбай. Кыргыз эли үчүн Манас жана анын музейи, аларга байланыштуу болгон жерлер, тоолор, эстеликтер, таштагы саймалуу жазуулар ыйык жана сыймыктуу жай болуп саналат. Аталган музейде Манастын төрөлүшүнөн тарта каза болгонго чейинки тарыхый экспонаттар, археологиялык табылгалар менен көрсөтүлүп, Манас дүйнөсүнө сүңгүп кирүүгө, аны элестетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берген. Куш асманга көтөрүлгөндө асман жердин жаныбарлары баш ийип таазим этишет. Чоочуп оюнгон Жакып карыяларга түшүн жорутса, эл керегини жараган, чачылганды жыйнаган, үзүлгөндө улаган уулду болосуң деп аксакалдар бата беришет. Мына ушул батаны алгандан кийин Жакып жылы айланып айланбай уулду болгон. Манастын хандык тактасы деп аталат. Ак кийизге чайпатып, ак батага жайкатып, төрө Манас хан болду, ааламга бүт болду дегендей 15 жашар Манастык отургузуп, элдин башынан 7 жолу айландырып, хандык тактага отурушкан. Ак кийизге отургузган себеби ханыбыздын жолу ак болсун дегени. Манастан жаратылган Коңгурбай качып кутулат дагы кошуну жеңилүүгө дуушар болот. Ошондо айласы кеткен Эсен хан өзүнүн хандык тактасын Манас баатырга сунуш этет. Кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей Манас баатыр чура жорлору менен кеңешет дагы макулдугун берип чет бейжиндеги хандык тактада отурганды көргөзмөдө чалдырган. Манас баатыр чет бейжинде Алтай хандыгын жүргүзөт. Күндөрдүн биринде Манастын ашпозчусу Кытай тилин берсе да дилин бербейт дегендей Коңгурбайга жашыруун кат жөнөтөт. Манас менен алышып алың жетпейт, күрөшүп күчүң жетпейт. Андан көрө Манас баатыр таңзарынан туруп, зоот кийимин чечинип, Көкө теңирге жалынат. Ошондо келип бир айласын таап, атадан калган өчүңдү кегиңди алып кет дейт. Бул каттын кабарын алган Коңгурбай 41 күн дегенде Манас баатыр таңзарынан туруп, эч бир жамдан кооптонбой, Көкө теңирге жалынат. Ошондо артынан келген Коңгурбай кыр омуртка тушу деп, өлөр жериң ушу деп аны ууланган найза менен омурткага ката сайып жарадар кылат. Бүгін өлер екемін, қасымнан шыққан баладан, атаңдың көрдіңі, жеңемін тап көйлеп киелеп, беш ордының ең екенін білелеп, елік бөлі қатын деп. Ата бала небере болуп чогуу отурбаса дагы, кыргыз элинин жүрөгүндө түбөлүккө бирге чогуу сакталат. Арткы фондо кыргыз калың журтту, ошол учурда кыргыз хандык асабалары жана ала тоо кыркалары чагылдырган. Сүрөтүн ата мурасы деп аталып калган себеби ортодогу калкан менен кылыч атадан балага элиңди, жериңди сакла деп өтүп келаткан улуу мурас түшүндүрөт. Уюткулуу улутубуздун баалуулуктарына айланган көнөргүс мурасты сактап жана барктап алуу ар бирибиздин колубузда. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.